Абдрахманов. Абдрахманов Нурак 1947 жылы 19 октябрда Ақтала районундағы Құрт айылында туылған. Ал улуу комузчу, күүчү, ырчы аткаруучу, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Атасы Абдрахмандын таасири менен Нурак 6 жаш курагында комуз чертип баштаган. Тоголук Молду айылында, кийинчерээк Актала аймагында бала комузчу деп атала баштайт. Себеби ал 12 жаш курагында айылдык комузчулардын черткен күйлөрүнөн сырткары Карамолдо, Ыбырай, Атай, Токтогул сыяктуу алып комузчулардын патефонго жазылган 40 ашык күйлөрүн үйрөнүп, ар кандай концерт салтанаттарда, сахналарда аткара билген. 1962 жылы 15 жаш курагында эмгекчилердин өз демилгелүү кароо сынагына катышып, райондо, облуста жана республикалык сынактарда комузчулар арасында биринчиликти жеңип алган. Ошол жылдан баштап республикалык жана бүткүл союздук кароо сынактарда комуз өнөрчүлүгү боюнча байгелүү орундарга татыктуу болуу менен бирге, ал учурдагы улуу устаттар Шекербек Шеркулов, Абдыкерим Мокоев, Асаналы Кыштообаев, Абдрахман Кыдырбаев сыяктуу көптөгөн улуу өнөрпоздордун таалимин алат. Алардын ар бири Нурактын жөндөмүн жогору баалап, күү чертүүдөгү татаал ыкмаларды жан дил менен үйрөтүшкөн. 1964 жылы орто мектепти аяктагандан кийин Токмоктогу маданий агартуу окуу жайына кабыл алынат. Ал окуу жайды 1967 жылы бүтүрүп, эмгек жолун өз айылындагы клубдун башчысы болуп иштөөдөн баштайт. 1967 жылы Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык хореографиялык окуу жайын бүткөн. 1967 жылы 1970 жылдары Тоголук Молду айылындагы клуб башчысы, 1970-74 жылдары Актала райондук маданият үйүнүн башчысы болуп эмгектенген. Ал жылдарда маданият үйүнүн алдында комузчулар ансамблин, драмалык коллектив, хор коллективи жана эстрадалык ансамбльди камтыган Шаттык аттуу өздүк көркөм чыгармачылык ийримин түзөт. Тез эле Сайра комуз, Тогуз кайрык, эл чыгармачылыгы сыяктуу телесынактарга катышып, республикалык деңгээлде дайыма биринчи орундарды жеңип турган. Өнөрүң болсо өргө чап. 1974 жылдан баштап Актала райондук балдар музыкалык мектебинде мугалимдик, кийинки жылы директорлук кызматка дайындалат. 1976 жылы балдар музыкалык мектептердин республикалык сынагына катышып, гран-при сыйлыгын жеңип алат. Маданият министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланат. Ошол жылдарда ал окуткан шакирттери балдар музыкалык мектептеринин республикалык конкурстарында жыл сайын байгелүү орундары жеңип алуу менен ар кандай областтык, республикалык салтанат жыйындарга концертке чакырылып турган. 1982-86 жылдары Аламудин райондук маданият үйүнүн директору болуп эмгектенген. Улуу комузчу Нурак Абдрахманов көзү өтүп кетсе да, ал өзүнүн артында калтырып кеткен күйлөрү, ырлары ушул күнгө чейин жана бизден кийинки муундарга чейин жалпы кыргыз обондорунун күйлөрүн музыка сүйүүчүлөрдүн жүрөгүндө түбөлүк жашайт деп ойлойбуз.